Ар бир үйгө жарык жана жылуулук тартуулаган энергетиктер кышкысын белчесинен кар кечип, аны буту менен жиреп отуруп, үзүлгөн зымды улап, элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылып келди. Ооба, энергетик болуш оңой эмес. Алар жайы кышы дебей, калкты жарык менен камсыз кылуу менен ар бир үйгө жагымдуу маанай алып келишет. Анткени жарык бул жашоо. Караңгыны жарык кылган калк кызматындагылардын мына ушул түйшүгү артта калды. Бийик тоолуу аймактын жолдоруна ылайыктуу быйыл гана заводдон чыккан унаалар аймактагы энергетиктерге берилди. Ананда унаанын жүк салуучу бөлүгү да атайын энергетикалык шаймандарды салууга ылайыктуу. Анын ичи коопсуздук жабдыктарына толгон. Ар бир облуска 3төн бригадалык унаа бөлүштүрүлдү. Ал эми Бишкек менен Ош шаарына 4төн техника жана чубалгыларды жаңыртууга ылайыкталган экскаваторлор берилди. Белгилей кетүүчү жагдай, акыркы 3 жылда энергетика тармагына 261 атайын техника алынса, анын 178-и былтыр тапшырылган. Эскерте кетсек, мамлекет жетекчилиги энергетика тармагын приоритеттүү багыт катары карап, тутумду жакшыртуу боюнча көп алгылыктуу иштерди жасап жатат. Тагыраагы кубаттуулукту көбөйтүү, эскилиги жеткен жабдууларды жаңылоо, жаңы акыркы үлгүдөгү техникалар менен камсыз кылуу иши жигердүү жүрүүдө. Муну менен катар, кызматкерлердин иштөөсүнө шарттарды түзүү артыкчылыктуу багыттардын бири.